Эртең президент коронавирусқа каршы күрөшүп жаткан ыктыярчылар менен жолугат. Эртең 21-июлда президент Сооронбай Жээнбеков коронавируска каршы күрөшүп жаткан ыктыярчылар менен жолугат. Бул тууралуу Супер KG порталына президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, президент ыктыярчыларды аларча мамлекеттик резиденциясында кабыл алат жана алардын сунуштарын угат. Ыктыярчы Айдана Оторбаева бул жолугушууга барышпай турганын социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Оторбаева алар саясаттан алыс экенин жазды. Президентке ошондой эле барыңарга айта турган сөзүм бар. Бирок мен мунун маанисин көрбөй жатам. Эң жаман нерсе азыр болуп жатат. Эртеңки жолугушуунун мааниси жок жана натыйжасыз деп эсептейбиз, деп жазды ыктыярчы. Булак Супер KG. Саламаттык сактоо министри жана анын орун басары кайда дарыланып жатканы айтылды. Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдыкаримовдун жана анын орун басары Нурболот Үсүнбаевдин абалы жакшы эле. Бул тууралуу министрдин орун басары Мадамин Каратаев маалымат жыйынында билдирди. Министр жана анын орун басары Германияга дарыланууга учуп кетишиптир деген кептер туура эмес. Бүгүнкү күндө алар республикалык клиниканын инфекциялык ооруканасына дарыланып жатышат. Абалдары жакшы, динамика жакшы. Кудай буйрса жакында ооруканадан чыгышат, деди Каратаев. Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов пневмонияга жана анын орун басары Нурболот Үсүнбаев коронавирус илдетине чалдыккан. Булак Спутник KG. Медицина илимдеринин доктору профессор Жаныбек Мамбетов мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Медицина илимдеринин доктору профессор Мамбетов Жаныбек Султанбаевич каза болду. Бул тууралуу укук коргоочу Рита Карасартова социалдык тармактагы баракчасына жазды. Мамбетов Жаныбек Султанбаевич Байке медицина илимдеринин доктору, КММнын урология жана андрология кафедрасынын профессору. Канча адамдын кыйналганын жеңилдетип, ден соолугун чындаганга жардам берип, эми мынтип өзү кетип калды. Өлүмдүн катталуусу боюнча алдыңкы орунга чыгыптырбыз дегенде ар бирибиздин башыбызга жоготуу келгенде гана сезет окшойбуз. Дагы канча адамдын өмүрү кыйылышы керек, канча мыкты дарыгерлерди жоготушубуз керек. Абалды колго ала турган дарыгерлерге дем бере турган күн келеби? Же элеген ордуңардан кубасын деп ордуңарга жабышып олтура бересиңерби? Жаныбек Байке жашабайт белеңиз, кыргыз медицинасын алдыга сүйрөбөйт белеңиз. Эмнеге кеткенге шаштыңыз? Жакында эле сүйлөшкөндө баары жакшы дебедиңиз беле? Кыргыз өкмөтү ишмердүүлүгүңөрдүн көрсөткүчү адамдардын өлүмү. Жалпы калктын санына эсептегенде эң көп адамдарды жоготуп аткан өлкө болдук. Биринчи орунга чыктык. Бир нерсе кыласыңарбы, деп жазган Карасартова. Булак Супер KG. Акыркы суткада 34 өлүм катталды. Өлкөдө COVID-19 жана пневмониядан көз жумгандардын жалпы саны 1037 болду. Акыркы бир суткада республика боюнча коронавирус инфекциясынан жана пневмониядан каза болгондордун саны 34-кө өстү. Маалыматты Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү брифинг учурунда кабарлады. Бишкек 20, Ош 1, Чүй облусу 2, Ош облусу 4, Нарын облусу 3, Жалал Абад облусу 4. Республика боюнча илдет жалпы 1037 адамдан өмүрүн алды. Булак Супер KG. Мен Кудаймын. Кудай тарабынан жөнөтүлдүм. Адамзатты илдеттен сактап калам деген өзбек жараны. Кытайдын Өзбекстандагы элчилиги Самаркандда пайда болгон пайгамбар тууралуу комментарий берди. Өзүн Кудайдын элчисимин деген самарканддык тургун адамзатты коронавирустан сактап калуу үчүн илдеттин мекени болгон Кытайга баруусу керек экенин айткан. Бул тууралуу Kun.uz жазып чыкты. Эске сала кетсек, интернетте эркек кишинин кайрылуу видеосу тараган. Анда ал Кудай тарабынан атайын жиберилгенин, ананда адамзатты коронавирустан сактап калуу анын гана колунан келерин, ошол себептен ал Кытайга баруусу керек экендигин айткан. Биз Самаркандда пайда болгон Кудай элчисине көңүл бурдук. Ал адамзатты илдеттен сактап калуу максатында Кытайга киргиси келет, деп билдирди элчилик. Биздин оюбузча бул илдетти жеңүү үчүн акылмандык менен бүткүл адамзаттын биргелешкен күчү керек деп эсептейбиз. Эске сала кетсек, Кытай пандемиянын мекени эмес, ал жөн гана биринчилерден болуп илдет тууралуу кабарлаган өлкө. Мындан сырткары көптөгөн илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, коронавирустун жаңы түрлөрү башка аймактардан Кытайда илдет чыга электе эле пайда болгон. Илдеттин жаралган жери так көрсөтүлө элек, дейт элчилик. Самарканд облусунун ички иштер башкармалыгы кызматынын маалыматына ылайык, Кудай элчиси Афганистанда согушка катышып, согуш учурунда башынан жаракталган. Ал адам 1962-жылы Самарканд районунда туулган. Самарканд областык психиатриялык диспансери анын психикалык абалын текшерүү милдетин алды. Булак Элдик медиа.
Аман калышкан. Казакстанда милиция кызматкери бачабазды кармоо үчүн 13-кабаттан секирген. Казакстандын Алматы шаарында полиция кызматкери бачабазды кармоо үчүн 13-кабаттан секирип түшкөн. Бактыга жараша алар аман калганын казак басылмалары жазып чыгышты. Маалым болгондой, 31 жаштагы жаран жашы 7 элек балдарды тоноо жана зордуктоо боюнча шектелип издөөгө алынган. 11-июлда белгисиз адам 4 жаштагы бала жана анын 15 жаштагы эжеси жашаган үйгө кирип $17.000 уурдап кызды зордуктаган. Ал бул тууралуу укук коргоочуларга билдирүү келип түшкөндөн кийин шектүүнүн кайда жашынып жүргөнүн аныкташкан. Милициянын майору Бакытжан Бакиров шектүүнүн үйүнө сантехник катары барган. Издөөдө жүргөн адамдын үйүнө барганда ал качууга аракет кылып, ачык терезеден секирип түштү. Мен анын артынан секирдим деген Бакиров. Шектүү менен кызматкер 2 кабат ылдыйдагы аянтчага кулап түшкөн. Тиешелүү кызмат келгенче милиция шектүүнү кармап турган. Шектүү жаранга карата экинчи беренен негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Булак Супер KG.